Көбінше Москвадан шығып жатсаңыздар керек сіздер. Азыр телеграм. Салам, инстаграмдағылар. Саламатсыздар бай? Инстаграмдағылар. Мен жақшылы ұғылып жатсам, маға айтып қойсаңыздар. Зура. Азаматсыздар. Зура маға ұғылып жатады, ұғылбай жатады айтып қойсам. Жақшы ұғылып жатады. Азаматсыздар. Келіңіздер. Инстаграмдағылар, барыңыздар, саламатсыздар бі, телеграмдағылар. Мен жақшы ұғылып жатқан болсам, маға плюс белгілерін қойып қойсаңыздар. Құтман кеш барыңыздарға бүгінгі күніңіздер менен, бүгінгі практикумдың ақырқы күні менен барыңыздарды көріп жатқаныма қуаныштамын абдан. Ұғылып жатат дейді азаматсыздар. Келіңіздер анда чоғылғыча танышып, ким қайсы жақтан, қанша жашта, атыңыз ким, қандай мақсат менен бұл практикумға қатышып жатасыз, эмне алғыңыз келіп жатат, мақсаттарыңыздарды жазыпсаңыздар. Ұғылбай атат, бирок жақшы көрінбей атат. Жақшы көрінбей жатат, эмне үчүн жақшы көрінбей жатат екен? Ханзада жазып қойсаң, егерде мен жақшы көрінбей жатқан болсам. Biraz kamerаны ылдыйраак кылалы. Телеграм менен теңдей. Так. Кутман кеч, оштон менин максаттарым көп, азаматсыздар. Мақсаттарым көп деген бұл ең соңында. Біз мақсаттарымызды чындығында соңын көрініп жатат дейді. Біз дайыма мақсат жазып тұрышуыз керек. Анткени біз қанчалық мақсат қойған сайын алдыбызға бізге ошончолук энергияны мээбиз бөлүп чыгарат. Біз эмне кылабыз? Дайыма биринчи очередке акчаны коебуз. Бүгүнкү темабыз биздики акча. Аксы дейт ош. Азаматсыздар. Сонун сиздерди көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кутман кеч, атым Рахат, 36 жаштамын. Бишкектен катышып жатам. Финансылык абалымды жогорулатуу үчүн катышып жатам. Максаттарыма жетүү үчүн. 36 жаштамын, Ысык көлдөн. Азаматсыздар. Сиздерге айтарым, дайыма бир нерсени баштаардын алдында жан дүйнөбүз менен биз ниет кылышыбыз керек. Ошондуктан мен бүгүнкү практикадан, бүгүнкү сабактан, бүгүнкү практикумдан эң чоң жогорку деңгээлдеги трансформацияны алып, алдымдагы максаттарыма жетейин деген ниет коюңуздар. Великобританиядан Аида 44 жаш, көрдүңүздөрбү? Даже биздин кыргыздар Англиядан, Великобританиядан чыгып жатышат. Кутман кеч барыңыздарга. Азаматсыздар. Мен сиздерди көргөнүмө дагы бир жолу абдан кубанычтамын. Биз 3 күндөн бери сиздер менен чогуу бир туугандай деле болуп калган болушубуз керек. Бул жакта сыр сөз деген ой келди дейт. Сыр сөздү мен дагы азыр айтам, бираздан кийин бир аз чогулушсун. Мен кечегиде баракка жазып, анан комментарийге жазганмын, бирок айтылбай калган сөз менен. Байкаганыңыздар болсо, байкасаңыздар керек. Кыргызстандан салам сизге дейт. Келиңиздер, анда мен сиздерге өзүмдү бир сыйра тааныштырып кетейин. Айсулуу 35 жаштамын. Кечээ практика сонун экен. Финансымды бий көтөргүм келет. Сонун 36 жаштамын. Оштон максаттарым көп. Азаматсыздар, максаттарыңыздарга баарына жетишине мен тилектешмин. Бизде чындыгында баарыбызда тең мүмкүнчүлүк бар максаттарыбызга жеткенге. Бирок биз анын бир аз гана жолдорун билбейбиз. Ошон үчүн гана кыйналабыз. Атак бизде баарыбызда тең максаттарга жете турган мүмкүнчүлүктөр бар.
бүгүн дем алыш күнү болгондуктан көпчүлүгү эс алып жүргөн болуш керек. Анда биз баштай берели. Записти көргөндөр сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ниетиңиздерди жан дүйнөңүздөр менен ниет кылып сабакты баштаганга киришели. Анда эмесе мен өзүмдү кыскача тааныштырып өтөйүн. Бир сыйра дагы менин атым Ызаткан Жусупова. Мен 42 жаштамын. Азыркы убакта мен квантовый психология менен алектенип жаткан кезим. Бизге окуган жерибизден Россиядан Международная академия бизнес разборов деп бизге квантовый психолог деген дипломду беришкен. Биз ал жакта деңгээл менен окуп кете беребиз. Тереңдетип окуп кете беребиз. Мен азыр 5-чи деңгээлинде окуп жатам. 1-чи деңгээлин 1 жыл мурун баштаганмын. Бирок баштаган убакта эле мен акырындан баштап эле өзүм результаттарга жеткенден кийин өзүмдөгү жашоодогу өзгөрүүлөр башталганда эле башкалар менен иштеп, башкалар менен чогуу эле трансформация болгонду баштаганмын. Азыр Кудайга шүгүр өзүм ушунчалык ниет кылганмын. Кудай мага 100% осознанный жашоо берчи мага деп ушундай бир психологический башка бир курста окуп жатканда ушунчалык Кудайман тиледим эле. Кудай мага ошол нерсени берди. Кудай мага ушул жашоонун бейишин көрсөтчү деп ушунчалык тилендим эле. Кудайым биз эмнени сурасак Кудайым бизге баарын берет экен. Ошондуктан сиздер дагы дайыма алдыңыздарга ниет коюп, Кудайымдан сураганды унутпаңыздар. Кудайым дайыма берерин унутпайт экен. Мени бул курстарга эгерде Академия бизнес разборов деп, мастер разборов деп көрсөңүздөр, Инна Тиляшинованын сабактарын көрсөңүздөр керек. Ал жакта деген сабактар чындыгында биздин жашоо деңгээлибиз бир аз алардыкына караганда кандай десем, зарплаталары бир аз азыраак болгондуктан ал жактын бул методика бир аз кымбатыраак. Бир эле уровени 200 000 рубль турат. Ошол сыяктуу курстарга мен көптөгөн өзүм үчүн өзүмдү өнүктүрүүгө эле 5 жылдан өйдө убакыт жумшадым жана 2 миллиондон ашык акча жумшадым. Мен анын баарына эч качан өкүнбөйм, ушунчалык ыраазымын. Мен наоборот өзүмө ушунчалык ыраазымын, өзүмдөн аябай алдыга койгон максаттарым менен ошонун аркасынан түшүп, канча акча кетсе дагы биринчи орунга акчаны эмес, биринчи орунга максатты коюп, аракеттенип максаттарыма жетип келе жатканыма мен өзүмө ыраазымын. Ошондой эле сиздерге дагы ошондой жете турган максаттарды, ийгиликтерди жана өзүңүздөр менен терең иштей турган эң сапаттуу методикалар менен иштегениңиздерди каалайм. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабакта эмне болот? Сиздер кандай результат аласыздар? Биз бүгүн сиздер менен жашообуздагы акчалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Чоң акчаларга кандай жетсек болот сүйлөшөбүз. Ошол эле убакта сиздерге мен өзүм алган контенттерден берем. Контент деген бул методика жөнүндө, акча кандай, каяктан келет, эмне жөнүндө сиздерге маалымат берем. Жана практикаларды жасайбыз, сиздер менен диагностикаларды жасайбыз. И сырдуу сөз дагы бир жолу сырдуу сөз табабыз. Анда эмесе кечеги сырдуу сөз жөнүндө айтып кетейин. Кечээ биз сырдуу сөз жөнүндө табамыздар дегенбиз. Келиңиздер анда мен сиздерге бүгүн дагы сезимдер менен баштайлы. Анткени биздин методикабыз адамдардын жан дүйнөсүндөгү сезимдер жөнүндө. Баарыңыздардын терең дем алып, демиңиздерди чыгарып, канчалык сиздер табыш керек экендигиңиздерди билели. Бул баракта сөз жазылган. Ушул сөздү эмне деп сөз жазылган экендигин табыңыздар. Жана комментарийге калтырыңыздар. Эгерде сиздерге сөз келген болсо, тапкан болсоңуздар, биринчи 2 секундтагы келген сөз эң туура сөз болот. Телеграмдагылар сиздер WhatsAppка жазсаңыздар болот, WhatsAppтагы группаларга жазсаңыздар болот, сиздер комментарийга жазыңыздар. Instagram акча дейт, мамиле, мүмкүнчүлүк, бакыт,
болушунча сезим менен иштегенге аракет кылыңыздар. Ыраазымын дейт максат. Аракет, акча. Акча, махаббат. Акча. Бактылуумун. Азаматсыздар, бул кагазда ийгиликтүү болдум, ыраазычылык, жакшы сөздөр жазылып жатат. Сонун жан дүйнөнүн азыгы дейт. Таңсулуу Сенбекова. Таңсулуу Сенбекова, сизге диагностика. Бүгүн диагностикага эгер чыгууну кааласаңыз, диагностикага чыксаңыз болот. Таңсулуу Сенбекова. Тамгасы келип жатат дейт. Азаматтар сезип жатышат. Бул кагазда келиңиздер анда көрсөтөйүн. Жан дүйнө деп жазылган. Вот, анткени биз кечеги сабакта капачылыктан, таарынычтан арылып, өзүбүздүн жан дүйнөнүн тынчтыгын алдык. Туура? Ошондуктан кечеги сабагыбыздын чыгам дейт азаматсыз. Кечеги сабагыбыздын сырдуу сөзү бул жан дүйнө деген сөз болчу. Сырдуу сөздү тапкандар, жан дүйнө деп тапкандар. Бул жакта биздин Өмүргүл Калдарова, Ханзада, Айзирек кыздарыбыз. Биздин кыздарыбызга жазсаңыздар дагы кошумча белектерди аласыздар. Азаматсыздар, мен сиздерге ыраазымын. Келиңиздер анда биздин бүгүнкү темабыз акча жөнүндө сүйлөшөлү. Чоң акча жана акча эркиндиги. Чоң акчага биз кандай жетсек болот? Туура, мен көптөгөн методикалардан барыңыздар тең эле азыр изденип окуп жатасыздар. Чоң акчага жетиш үчүн баарыбыз тең эле акчага ыраазычылык айтышыбыз керек, акчаны жакшы көрүшүбүз керек, тигинтиш керек, мынтиш керек деп бизге көп айтышат, туура. Бирок ошол эле убакта бизде эмнеден башталат? Чоң акчалар кайсыл убакта бизге келет? Мен өзүмдүн практикам менен сиздерге бөлүшсөм, жана бизнесмен жөнүндө айтып атам сиздерге, жана өзүмдүн дагы көптөгөн разборлорумда дагы көп байкайм. Кече дагы биз диагностика жасаганда акчалар жөнүндө, бизнес жөнүндө айтып жатканда уктуңуздар. Мен эл үчүн иштегим келет, элге кызмат кылгым келет, элге тартуулагым келет, элге мынтким келет, тигинтким келет. Бирок өзү эч кандай списокто жок. Эгерде биз өзүбүзгө эч нерсени тартуулай албасак, өзүбүзгө кубаныч тартуулай албасак, сүйүү тартуулай албасак, биз эч качан акчаны чоң акчабы, кичинекей акчабы чакыра албайбыз. Чоң акчаны тем более чакыра албайбыз. Биз канчалык өзүбүзгө фокусту өзүбүзгө койгон сайын өзүбүздү жакшы көрөм. Мен акчаны өзүм үчүн иштейм. Өзүмдүн жакшы жашоом үчүн, өзүмдүн рахатым үчүн, өзүмдүн максаттарым үчүн иштейм деген болсок, анда бизге кандай болсо дагы акча биздин жашообузга келе берет. Бул бир. Экинчиден, биз биринчи орунга эмнени коебуз? Мисалы, бир жака барып эс алыш керек, же бир нерсени сатып алыш керек, же бир курска барыш керек, же өзүбүздү өнүктүргөн курсту коюшубуз керек, же мисалы биздин трансформация курсубуз бар. Ал жакта баасы 8000, 30 күн бою окутулат. Сиздер менен бардык установкалар деп койсок болот, бардык программалар менен иштетилет. Ошол акчаны сатып алганда дагы мага көпчүлүгү жазышат. Программаңыз менин акчам жок, мен бул айда акча таба алмайм, мен кийинки айда акча табам. Деп бардыгы акчаны биринчи орунга коюшат. Биз биринчи орунга акчаны эмес, биринчи орунга фокусту биз максатка коюшубуз керек. Анткени мен ушул курска окуп аракет кылам деп жаткан кезде биринчи орунда менде чындыгында айтсам акча болгон эмес. Мен акча жөнүндө даже ойлонгон эмесмин. Туура, менин мүмкүнчүлүгүм болгон, бирок баарын сразу сатып алганга мүмкүнчүлүгүм болгон эмес. Бирок мен бул курсту кантип төлөйм, миллионду кантип төлөйм? Мисалы 5 €н алсам, 5 €н 200 000 болгондо миллион.
мен миллионду кантип төлөйм, кандай окуйм, кандай убакыт табам, менин 3 балам бар, жолдошум бар, жумушум бар, өзүмдүн чакан бизнесим бар болчу, кыйынчылыктарым бар болчу, туура менде деги эле толтура проблема, өзүм жертвамын, өзүм капамын, өзүм бир байкушмун, ошентип жүрүп, бирок менин максатым биринчи максат орунда максатым болгондуктан Кудайым мүмкүнчүлүктү берет экен. Төлөгөнгө да мүмкүнчүлүк болду, Москвага барып катышканга мүмкүнчүлүк болду, Сочиге барып катышканга, окууларга катышып келгенге, кайра жакында эле Москвага барып 450 мастер разборовдун арасынан мен Кыргызстандан барып 12-чи местаны алып келдим. Ошолордун баардыгы менин бул жагымдагы болгон эле каалоом болчу. Мен алардын арасында бир дагы акча жөнүндө ойлонгон эмесмин. Мен ошол нерсени каалайм, ошол нерсеге жетким келет деген гана оюм болгон. Ошондуктан баарыңыздарга айтарым, биринчи орунга акчаны эмес, максатты коюңуздар. Мен ушул курсту мисалы алам, же бир нерсени сатып алам, ошондон результат алам деген ниетти, максатты биринчи орунга койсоңуздар, анда сиздерге Кудайым акчаны өзү берет. Мисалы, биз ойлойбуз баарыбыз тең эле. Акча бул сырткы дүйнөдөн гана көз каранды. Мисалы, мен жумушка барам, иштейм, зарплатамы көтөрбөй атат, же товар сата турган болсок, мен таварым өтпөй атат, таварым кетпей атат деп эле фокусубузду биз полностью эле сырткы дүйнөгө коюп алабыз. Бирок ошол эле убакта биздин ички дүйнөбүздө эмне болуп атканына көңүл бурбайбыз. Анткени биздин сырткы дүйнөбүз бул биздин ички дүйнөбүздүн эле күзгүсү. Ошондуктан биз биринчи кезекте ички дүйнөбүз менен сөзсүз түрдө иштешибиз керек. Дагы акча бул эмне? Акча бул энергия, энергиянын бир түрү. Мисалы, сиздин азыркы убакта энергияңыз кайсы абалда болсо, акчаңыз дагы ошол абалда. Сизге акчалар чексиз келип жаткан болсо, анда сизде энергия кеңири. Эгерде сизге акча үнөмдөлүп келип жаткан болсо, анда сиз энергияны дагы үнөмдөп колдоносуз. Анткени менин көптөгөн клиенттерим бар. Кандай десем, миллионер, миллиардер деп койсом да болот. Клиенттерим бар, бирок алардын фокустары туура алар убагында ушунчалык максат коюшкан, алдына ушунчалык көп акча менен ушунчалык жакшы жашоодо жашайм дешкен. Азыр ушунчалык жакшы жашоодо жашашат. Бирок акчалары ушунчалык көп, кеңири болсо дагы бул жашоонун рахатын көрө албагандар дагы ушунчалык көп. Анткени мен көптөгөн адамдар менен иштеп, биринчи орунга чындыгында акчаны койбош керек, жан дүйнөнүн тынчтыгын коюш керек, өзүбүзгө болгон сүйүүнү, өзүбүздүн жан дүйнөбүздө тынчтык болуп, өзүбүздү сүйүп турган болсок, анда биздин жашообуздагы акчаны дагы көрөбүз, мүмкүнчүлүктү дагы көрөбүз. Биз эмне үчүн сиздер менен биринчи күнү өзүңдү тааны, өзүңдүн жашооң менен жаша деп өттүк. Анткени биздин биринчи максат, биринчи орунга өзүбүздү койдук. Андан кийин энергия, капачылык, таарыныч аркылуу ата-энеден албаган, ата-энебизден бизге чексиз энергиялар келип турат. Бирок ал энергияны биз кайсы убакта албай коебуз. Ата-энебизге таарынганда, капа болгондо. Жантан бери айтып атабыз, акча бул энергиянын бир түрү. Ал энергияны биз каяктан алабыз? Туура, Кудайым бизди жараткан. Кудайым бизди ата-энебизге өткөрүп берген, туура. Ошол эле убакта ата-энебиз энергияны бизге беришет. Бизге ата-эне берет энергияны. Эгерде биз капа болгон болсок, таарынган болсок, биз энергияны албайбыз. Жана өзүбүздү биринчи орунга койбосок. Мисалы, биринчи орунга койгон жөнүндө айта турган болсок, сиздин балаңыз бар, же кызыңыз бар. Сиз ушунчалык балаңызга аракет кылып, ден соолугун ушунчалык жакшы карап, кийимдерин жакшы карап, ушунчалык балаңызды сүйүү менен чоңойтуп жатсаңыз деле, балаңыз өзүн жакшы көрбөй эле, апа мен сизди жакшы көрөм, мен сизди гана жакшы көрөм, мен өзүмдү жакшы көрбөйм, бетим мындай, чачым мындай, көзүм мындай, колум мындай, бутум мындай деп эле
өзүнө претензия кылып эле, бирок сизди жакшы көрө берген болсо, сиз ал балаңызга эмне деп айтасыз? Балам, өзүңдү сүй, мен сени жакшы көрөм деп айтсаңыз деле болбой эле, кайра эле өзүн жаман көрүп эле балаңыз. Кичинекейби, чоңбу да. Биздин балдарыбыз. Сизди жакшы көрө берген болсо эмне болот? Сизге ушунчалык обидно, больно болот. Ошол сыяктуу эле ата-энебиз биздин өзүбүздү жакшы көргөнүбүздү көргөндө ушунчалык сүйүнөт. Ошол эле убакта өзүн жакшы көрүп аткан баласын көргөндө өзү дагы ыраазы болот. Кудай, мен өзүм ушундай өзүн жакшы көргөн баламды, ыраазы болгон баламды, баланы төрөгөн турбаймынбы деп ушунчалык сизге андан бешбетер энергиясын берет. Ошондуктан сиздер биринчи орунга өзүңүздөрдү коюңуздар, фокусту өзүңүздөргө коюңуздар, фокусту өзүңүздөрдүн максатыңыздарга коюңуздар, ата-энеге ыраазы болуңуздар, ата-эненин энергиясын алыңыздар. Ошондо анан Кудайга шүгүр биздин жашообуз каалагандай болуп өзгөрөт. Бирок, конечно, анын аркасында сөзсүз түрдө сопротивление деген, тоскоолдук деген бизге сөзсүз түрдө коштойт. Кандай болбосун коштойт тоскоолдуктар. Анткени мен мисалы любой эле жумушту жасабайлы коштойт сопротивление. Сиздер менен ушунчалык жан дүйнө менен берилип 3 күн марафон практикам өткөрөйүн деп жатам, Менде 3 күн тең сопротивление болду. Биринчи күнү үйгө кайын журтум конокко келди. Саат 7ден баштап 9га 5 мүнөт калганга чейин, 5 мүнөт калганга чейин мен аларды коноктодум, 5 мүнөт калганда кетишти. Вот сопротивлениянын бир түрү да. Мен алардын келишине каршы эмесмин, бирок именно ошол сиздерге чыгаардын алдында келишти. Кече дагы сабактын башталардын алдында балдарым кел, мен менен ойно, аларды кой бербей жатышты. Ал эми бүгүн менин жакын келинимдин туулган күнү болуп ошол жакка чакырышты. Мен айттым, мен ушунчалык ыраазымын, мен бара албайм. Мен бүгүн сабак өтүшүм керек. Анткени мени бул жакта көп адам күтүп жатат. Мен деген туура бир адамдын көңүлүн алсам болот. Бул жакта деген мен канчалаган адамдын көңүлүн калтырам. Ошондуктан менин бул жакта жумушум бар деп ыраазычылыгымды айтып, сопротивлениямды жеңдим. Ошондуктан сиздер дайыма ниетиңиздерди именно максатыңыздарга коюп, дайыма алдыга кеткенге аракет кылыңыздар. Ошондой эле биздин акчага болгон блокторубуз кандай? Бул блоктор менен биздин трансформация курсун алганда, трансформация курсубуз 30 күн бою болот. 8000 сом. Ал жакта сиздер менен мен кайтарым байланышта болом. Видео сабактар болот. Мен атайын сиздер үчүн видео сабактарды жаздым. Студияда качествосы менен, сапаты менен аудио запистерди жаздым. Аны укканда эле ушунчалык жан дүйнөңүздөргө берилип, сразу эле трансформация болгонго толук мүмкүнчүлүктөр бар. Жана ошол эле убакта сиздер трансформация курсунун негизинде өзүңүздөрдүн жашооңуздарда 30 күн эле иштебестен өмүр бою жашооңуздарга алып кала турган нерсе болот. Мүмкүнчүлүк бар. Анткени өзүңүздөргө ал жактагы практикалардын жардамы менен мини разбор же кааласаңыздар барып өзүңүздөргө чоң разбор жасаганды үйрөнөсүздөр. Анткени мен именно ушул практиканын негизинде көп адамдарга разбор жасайм. Именно ушул трансформация курс бул разбордун негизи. Ушул трансформация курсунун негизинде жасалат разборлорчу. Ошондуктан сиздер мисалы жашооңуздарда, мисалы 30 күн алдыңыздар, кийинки айга дагы 50% төлөп, например, узарттыңыздар, андан дагы түшүнбөй аткан болсоңуздар, ладно, 3 ай деп коеюн. 3 ай, анткени көпчүлүк айтышат, мен бул курс менен декабрдан бери колдонуп келе жатам, айтышат, мен 3 ай дегенде түшүндүм. 3 айда мага трансформация 3 айда жетти, көрсө деген көп сонун нерсе турбайбы деп 3 айдан кийин түшүнгөндөр да болду. Кээ биркилер 1 айдан кийин эле, 2 айдан кийин эле результатка жеткендер да болду. Мисалы мен сиздерге айтып кетейинби? Өзүмдүн жашоомду кайсы убакта колдондум? Былтыр июль айында ал моментте мен өзүм окуйт элем, академияда студент болуп, анан Сочиге жөнөш керек болуп калды. Мен Сочиге барам деп ушунчалык ниет кылып жатам, ниет кылып атам. Каяктан акча табам, кандай кылам, ойлонгон да жокмун, бирок барам деп ниет кылдым, бирок 2 адам болуп барыш керек болду. Мен жолдошум менен баргым келди. Ниет кылып отуруп, анан кийин именно ушундагы практикаларды колдондум.
мен үй бүлөдөгү эң чоң болгондуктан, эң улуусу болгондуктан мен үй бүлөдө баарына бир туугандарымдын баарына жардам беришим керек болчу. Мен дайыма бир туугандарыма жардам берип, аларды колдоп, көтөрүп, ата энемге жардам берип, колдоп ушинтип жашап жүргөмүн. Көрсө, менин ички дүйнөмдө программа бар экен. Ал жака бара турган себепти билдим, негизги себеби менен иштетилет бул жакта. Себебинде менин апам айтып жатат мага. Сен эгерде Сочиге бара турган болсоң, тем более 2 билетиң болсо, мен уже 2 билет ал жака барганда 2 билет алдым, мүмкүнчүлүк болду мага. Сен эгерде 2 билет алсаң, бирөөнү сен бир тууган сиңдим Гүлзар Жусупованы баарыңыздар тааныйсыздар. Сен бирөөнү беришиң керек, бирөөгө же Гүлзарга беришиң керек, же менин дагы бир туугандарыма беришиң керек деген ошондой программа менде бар экен. Ал программаны мен апам аркылуу именно ошондой практика жасап жатканда уктум. Мен айтып жатам, жок апа, мен бере албайм. Мен деген өзүмдүн жолдошум менен баргым келет. Ушундай практикада жасалат да, сиздерге эгерде алсаңыздар көрөсүздөр. Жок, мен бере албайм, мен жолдошум менен баргым келет десем, болбой, жок, сен чоңсуң, сен бересиң, сенден кийин Гүлзарга да беришиң керек, Гүлзар дагы барыш керек деп эле ушундай болбой жатат. Анан мен акырында карашы деп ал практиканы токтоттум, жолдошум менен сүйлөшүп көрдүм. Жолдошум айтты, жок, мен барбайм, мен ыраазымын, мен балдарым менен калышым керек дегенде, анан кийин практиканы кайра экинчи күнү дагы жасап, анан ошол өзүмө жасап жаткан разбордо айттым, макул апа, мен сизге ыраазымын, сиңдим менен барганга макулмун дегенде, бул практиканын результаты эгерде жакшылап сапаттуу жасасаңыздар 2-3 саатта эле болот. Анткени мага именно ошол академиядан алып жатканда, мүмкүнчүлүк болуп жатканда, ошол мүмкүнчүлүк мага ачылбай жатканда, билет мага келбей жаткан, какой-то бир сопротивлениялар чыгып, бир документтер туура эмес болуп калып, бир нерсе болуп, мага келбей жаткан. Мен именно ошол практиканы жасагандан кийин, ишенесиздер, 5 мүнөттөн кийин мага 2 билетти тең беришти. Мен ал 2 билетти алып, сиңдим менен, Гүлзар менен Сочиге июль айында бардым. Мен ошондо ушунчалык таң калдым практиканын иштегенине. Анан дагы бир жолу ошондой практика менен иштегенимди айта кетсем, андай менин студенттерим да көп болот андай кездер. Жолдошум менен баарыбызда тең эле бар. Жолдошум, мисалы, бир жака чыгабыз. Кыздар же досторубуз менен, же тең туштарыбыз менен бир жака чыгып калабыз. Анан мен кеч келип калам, түнкү саат 12-де. Алар менен отурам, алардын деле үй бүлөсү бар, алардын деле жолдоштору бар, алардын деле бала чакасы бар. Мен кеч келип калдым аябай. Анан мен келгенде жолдошум ушунчалык жини келип урушуп баштады. Сен эмнеге 12-ге чейин жүрө бересиң, ушинтип эле жүрө бересиңби дегенде, анан мен уже билем эмнеге. Мурунку ызат болгондо анда мен ал менен кайым айтышып урушуп кетмекмин. Сразу отурдум дагы практиканы жасадым. Көрсө, мен бала чагымда, мен мектепте кармалып, мектепте классташтарым менен сүйлөшүп, нары бери басып калган моменттерде кеч келсем үйгө апам мени точно жолдошумдай болуп кабыл алчу. Урушчу, сен кечке жүрө бересиңби, сен оюң жок, сен деген кыздарың менен жүрө бересиңби, алар го бекер. Мен деле ошол убакта подружкаларым менен ары бери басып сүйлөшкөнгө акым бар болчу, бирок мага апам андай уруксат берген эмес. Ошондуктан менин жолдошум дагы точно ошондой уруксатты бербей аткан экен да. Анткени башка подружкаларым деле басып атат, мен деле алар менен чогуу эле бир жерде сүйлөшүп эле отурабыз кафеде. И ошону проработка кылдым. Эрте менен уктадым. Эрте менен уже жолдошум экөөбүз бир аз кайым айтыштык да, кичине болсо дагы, көп деле айтышкан жокпуз, бирок мурдагыдай ыз чуу болгон жокпуз, бирок бир аз мен капа болдум, мен эмне үчүн колдобойсуң деп. Практиканы жасагандан кийин эртеси жолдошум эрте менен мага гүл көтөрүп келип атат. Мен кечинде сага ушинтип туура эмес сүйлөп койдум окшойт. Мен мындан ары сен каяка барсаң дагы мен сага эчтеке дебейм деп. Ишенесиздер, ушул убакка чейин мен саат канчага чейин жүрүп, эмне кылып жүрөм, туура мен дагы кандай туура жүрүшүмдү билем да. Жолдошум мени менен урушкандын ордуна, мен эч жака кой бербейм дегендин ордуна уже унчукпайт, каяка бардың, каяка келдиң, барып келдиңби, жакшыбы, жакшы барып келдиңби деп гана коет, болду. Көрдүңүздөр, менин балалыктан апамдан калган программанын айынан
мен жолдошум менен ушундай ыз ичүү болуп келе жаткан экенмин. Ошол сыяктуу эле биздин акчага болгон балалыктан келе жаткан программаларыбыз ушунчалык көп. Анткени бизди кичинекей кезибизден максат жөнүндө айткан болсок, туура биз азыр эмне үчүн биринчи орунга акчаны коебуз? Чоң акчаларды такыр айта албайбыз же чоң акча эмес, акчаларыбыздын деңгээлдерин көтөрө албайбыз. Анткени биз бир нерсени алып бер дегенде ата энебиз бизге коё тур, акча жок. Акчам түгөндү, мен зарплата ала элекмин, мен сен үчүн иштеп жатам. Же ушундай акча жөнүндө бизге ушунчалык көп программаларды айтышкан, көп проблемаларды айтышкан. Же чоң акча оңой менен келбейт, сен деген каяктагы чоң акчаны айтып атасың, сен чоң акча үчүн билесиңби, сен деген өмүр бою иштешиң керек. Акча деген бул колдун кири. Ийгиликтүү адамдарды бизде көбүнчө чөйрөлөр ушунчалык ийгиликтүү бай адамдар жөнүндө бизде чөйрөдө жакшы сөз айтылбайт. Мисалы ушунчалык жакшы машина минип, жакшынакай кийинип кетип аткан адамдарды көргөндө биз ойлойбуз сразу эле, бул адам акчаны жейт экен. Тем более биздин Кыргызстанда депутат акчаны жейт, же мындай, же тигиндей, кымбат акчалар таза жол менен келбейт, кир жол менен келет деп биз акчалар жөнүндө жалаң гана жаман ойлорду ойлогон үчүн биз өзүбүз ошондой жолго баргыбыз келбей эле акчаларды алгыбыз келбейт, чоң акчаларга жеткибиз келбейт. Бирок эгерде биз ошондой программалардан арылсак, ошол программалардын баардыгын кимден алган болсок, ошол адамдарга ыраазычылыгыбыз менен кайтарып берсек, анда бизде чоң акча деле оңой келет, максаттарыбызга деле оңой жетебиз, бактылуу деле болобуз, бай деле болобуз. Бай болгон өтө сонун жашоо. Анткени каалаганыңыз аласың, каалагандай басасың. Ошондуктан фокусуңуздарды өзүңүздөрдү жакшы көргөнгө, анан максаттарга коюңуздар. Биздин трансформация курсубузда максаттар менен иштегенге мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүбүздү жакшы көргөн, ата энебизден энергия алган, капачылык таарынычтан алган сонун практикаларыбыз бар. Мен баарыңыздарды трансформация курсуна чакырам. Анткени сиздердин алдыңыздарда ушунчалык сонун мүмкүнчүлүктөр болуп жатат. Менин именно Мастер Разборов Академия, Мастер Разборовду окуган моментте менин группамда 20 канча студент бар эле. Ал студенттердин көпчүлүгү менен мен катташып турам, сүйлөшүп турам. И алардын ушул убакка чейин разборду жасашат, бирок ушул убакка чейин курсту ишке ашыра албай, курстун чыгара албай, мүмкүнчүлүктөрдү чөйрөсүнө бере албай жаткандар ушунчалык көп. Мен ушунчалык сиздер үчүн чындыгында бул оңой труд, оңой мээнет эмес экен. Өзүмдүн разбор жасап, кайра чуркап барып студияга жаздырып, ага дагы даярданып, сиздерге жеткиликтүү болсун деп, өзүмдүн опытым менен мындайча айтканда мен азыркы убакта 4-5 саат гана уктап, ушунчалык аракет кылып, баардыгыңыздардын жашооңуздарды өзгөрткөнгө, өзүмдүн рахатым үчүн ушунчалык аракет кылып жатам. Мага азыр кээ бирки эжелер жазышат, Заткан, сен бизге ушунчалык жакшы билимди берип жатасың, бирок бизге сенин энергияң керек болуп жатат, сен ушунчалык энергияң аз болуп жатат деген деп жатышат. Анткени мен чындыгында 4-5 саат уктап, студент кезимде Москвада окуп жүргөндө 3-4 саат уктап иштегенмин. 3-4 саат уктап окуганмын. Ошол сыяктуу эле азыр дагы 3-4 саат уктап сиздерге өзүмдүн билимимди, курсумду жеткиргенге аракет кылып жатам. Мен баарыңыздарга ишенем. Өзүңүздөрдүн жашооңуздарды оңдогонго аракет кылып, бул жашоонун бейишин көрүп, чоң акчаларга жетип, үй бүлөдөгү мамилелериңиздерди оңдоп, кредиттер болсо кредиттериңиздер жабылып, кредит деле бул сиздердин энергияңыздардын уже минуска түшүп кеткендегиси. Ошонун баарынан кутулуп, финансовый акча эркиндигине чыгып, ден соолугуңуздарды оңдоп, мындайча айтканда бул жашоонун рахатын көрүп, 100% осознанный болуп жашаганга ар бир адамда мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан мен баарыңыздарды трансформация курсуна чакырам. Трансформация курсу 15 июнда башталат. Жана Оштогулар болсо, Оштогулар мен буюрса Ошко 9-унда барам. 9-10 биз разбор жүргүзөбүз.
11-inde тоого ретритке чыгып, ретрит деген бул биз тоого чыгып практикалардын жардамы менен өзүбүздүн трансформацияларыбызды алабыз. Баарыңыздарды 11 июндагы Оштогу өтө турган ретритке чакырам. Биздин директке жазсаңыздар болот, же биздин менеджерлерге кайрылсаңыздар болот. Оштогу биздин өкүлдөрүбүз Өмүргүл жана Динара. Ошол кыздарыбызга кайрылсаңыздар болот, же биздин азыркы общий группабызга эле жазып койсоңуздар сурооңуздарды. Биз сиздерди өзүбүз таап алабыз. Же директке жазыңыздар, же бүгүнкү өткөн түз эфирдин комментарийине жазыңыздар. Келиңиздер, анда сиздерге баардыгы түшүнүктүү болгон болсо, анда мен сиздер менен азыр бир диагностика жасайбыз, андан кийин практикага өтөбүз. Макулсуздарбы? Биринчи Инстаграмдагылар сиздерге акча боюнча, именно суроо акча боюнча болсо, диагностиканы жасайлы. Жазыңыздар, комментарийге жазыңыздар, акча деп. Ой, акча. Диагностика. Оштог адреси кандай? Оштог адреси Өмүргүлгө жазсаңыз, Өмүргүл сизге баарын айтып берет. Жаркын айжа жазып атат. Деретке кызымды эште барсам болот. Эгерде кызыңыз 5-6 жаштан өдө болсо эште барсаңыз болот. Анткени биз ретритте эмне кылабыз? Ретритте биз өзүбүздүн чыкпаган эмоцияларды чыгарабыз, кыйкырабыз, бакырабыз. Ошондуктан биздин программада ошондой бар. Эгерде макул десеңиз, анда эшитип бара берсеңиз болот. Биздин эмоцияларыбызга катылган көптөн бери эмоцияларыбызды биз сыртка чыгарбасак, биздин болгон энергиябызды түшүрө берет. Диагностика, заматсыздар, диагностика деп жазып жатышат. Мен абдан кубанычтамын. Андан кийинки кезекте биздин Telegram каналыбыз күтүп жатат. Диагностика. Биздин жана башында жан дүйнөнү тапкан кызыбыз бар эле. Ал кызыбызга эң акырында жасайбыз. Сиз унутпаганга аракет кылыңыз. Эгерде унутуп калсаңыз деле мен сизди таап жасап берем. Биздин менеджерлерге жазып койсоңуз да болот. Мен азыр ниет кылам. Ушул практика, ушул диагностика баарыбызга тең результат бере турган, баарыбызга тең окшош, запрос окшош боло турган адам келсин, Гульнас Султанова. Выйти прямой эфир с Гульнас Султанова. Телеграм, мен бүгүн запись кылып атам. Телеграмдагы сабакты кайталап көрсөңүздөр болот. Гульнас Султанова, саламатсызбы? Саламатсызбы, Заткан эже, кандайсыз? Эшикти жаппа кызым. Кутман кечиңиз менен мен абдан кубанычтамын. Сиздин үнүңүз жакшы болбой атат мага чата. Мен сизди жакшы эле угулдубу? Ооба, үзүлүп угуп атат. Ыраазымын сиз менен таанышканыма, оштон боломун. Өзүм жөнүндө айта турган болсом, чыгармачылык адаммын. Маданият мыктысы, ырчы, комузчу, мугалим, буюрса ретритке катышам, трансформацияга жазылдым. Азаматсыз. Мен ошо 38ге чыгам, буюрса 27-июнда 38ге чыгам. Сурооңуз, диагностика вопросуңузду айтыңыз. Мен суроом, мен тойлорго чыгам да. Мен тойлорго чыгам, анан кийин эмнегедир мен өзүмдүн ошо тойлорго койгон баамды, мисалы үчүн жакшы ырдайм, баардыгы баалашат, бирок мен баягы акча жагынан азыраак айтып коем да. Эмнегедир мындай бийик ценада кое албайм. Бул дагы акчага тийүү деле жана
Туура мен көп эле адамдарды өздөрүнүн запросторуна чыгарганмын, бирок бизнес разбордогу биринчи алган клиентимди миллионго чыгардым айтып атпаймынбы? Ошол бала айтат да азырчы, мен дагы дейт мурун өзүмдүн условиямды албай коет, мени кымбаттешет деп эле арзан кылып эле айта берчүмүн дейт да. Азыр көптөн кийин именно бизнес разбор деле негизи, бизнес разбордун негизи деле ошол трансформация курсунун эле негизинде жасалат ал жакта деле. Айтат, мен азыр дейт, каалаган баамды айтып коем дейт. Экиси болсо 200 немени 300 400 айтып коем дейт. Баардыгын келе бер. Мага эң башкысы сапаттуу жасап берсең болду деп эле баары эле чакырып эле баары көрүңөр. Биздин бул жакта программа кийин эле акчага деле башка карабай эле бизге баардык мүмкүнчүлүктөрдү мен эле берер экен да. Ошондуктан баары биздин бул жакта болот экен. Ошонун себеби келет, Что-то үзүлүп атат, аябай сопротивление болуп атат бул жакта кызым дагы сопротивление. Дагы бир кайталап койсоңуз. Сиздин максатыңыз эмне? Менин максатым ошо өзү негизи доход көтөрүү, негизи эле чыгармачылык жактан. Максатым да доходду бийликке чыгаруу. Анан тойлорго көбүрөөк чыгуу. Эгерде сизге күндө той чыккан болсо эмне кыласыз? Күнүгө той чыккан болсо, албетте мен мындай болуп атат да, менде мындай сезим болуп атат. Тойго чыгам, бирок мындай тойго чыкканда ырахат алам, бирок баргандан кийин бир кандайдыр бир өзүмө неуверенность ушундай нерсе пайда боло берет да. Элдерге жакпай калабы мен ырдаганым деген ушундай. Трансформация курсуна катышкан болсоңуз, анда жакшы саматсыз. Анткени бизде самооценка, вот именно акчалардын келбегени өзүбүзгө болгон ишеничтин жоктугунан дагы чоң акчалар бизге келе бербейт чындыгындачы. Анткени биз эмне кылабыз? Мен бул нерсеге татыктуу эмесмин. Чоң акчаны деген өмүр бою иштеш керек. Сиз мисалы 5000 менен чыга турган болсоңуз тойго күндө чыгышыңыз керек болсо, 3 күн катардан чыксаңыз, уже балдардын алдында күнөөлүү сезим болот, жолдоштун алдында, үй бүлөнүн алдында пайда болот. Сиз ошонун ордуна 3 күн бир эле күн чыгып коюп, 2 күн үйдө болсоңуз, например, 15.000 сом деп туруп, 2 күн үйдө болсоңуз сизге деле жакшы да. Что ты почувствовал? Мага дагы мындай сезим келет экен да. Мен акчаны көбүрөөк тапсам, мен күйөөмдөн көбүрөөк тапсам, өзүмдү күнөөлүү сезим пайда болгондой боло берет да. Мен күйөөмдөн көбүрөөк Аз кечиресиздер. Чындыгында сизге трансформация курсу керек экен, анткени жолдошубуздан көбүрөөк акча тапсак, анда биз Что сделал? Я не слышно. келиңиз анда диагностика кылалы сизге. Сизге чындыгында трансформация курсу керек. Там вообще ноль. Ты не видишь, ты спешишь. аябай сопротивление болот эт эки жактан. Тең интернет жакшы тартпай калды. Терең ниет кылыңыз. Сиз чыкканда эле мен чындыгында бул жеримде бир боль баштадым да, боль. Боль дегенде сизге эмне келип атат? Боль дегенде менде бул ырчылык жактан көп немелер болгон да. Мисалы үчүн мен кичинелигимде биринчи жолу мектепте окуп атканымда ырдайм дегенимде мен эжекем жок ырдабайсың, мынау кыз ырдайт деп ошондой мен самооценкам түшүп калганда, бир классташ кызым бар эле, ал ырдайт, сен ырдабайсың деп ошондой өзүмдү аябай пас сезип калгам да.
Анан раматылык чоң энем дагы мына студент малым дагы неме дегенде сен жинде артист болосуң, сен артист болсоң жинде артист болосуң, нормальный артист болбойсуң дегенде ушундай аябай катуу тийген да. Мен буларды бүт еще сизде иштегенмин да, дагы проработка атаңызга кылганмын да, болгон бирок баары капачылык бар. Атаңызга болгон капачылык экен. Эстедиңизби болуш керек. атаңызга болгон? Эмне үчүн ушулга чейин атаңызга капасыз? За что? Аябай көп причинасы. Вот именно сиздин өзүңүзгө болгон ишенич, сезимиңиз, баасын көтөрө албаганыңыздын негизги себептери именно ушул атаңызга болгон капачылыктын айынан. Анткени биз канчалык атабызга капа болуп, канчалык атабызга таарынып, канчалык көп претензия койгон сайын өзүбүздүн жашообузду чындыгында аркага тарта беребиз. Ошондуктан Гүлназ, сизде бир аз мен көрүнүп атамбы кыздар? Гүлназдын сопротивлениясы чыгып кетти. Гүлназ, мен сени түшүндүм. Уксаңар болот. Гүлназ, сенин иштей турган негизги себебиң атага болгон ыраазычылык. Биз азыр ушул практика жасаганда дагы сиздер менен чогуу именно атага болгон ыраазычылык жөнүндө дагы жасайбыз. Сөзсүз түрдө атаңыздарды, апаңыздарды кабыл алыңыздар. Анткени биз оң жагыбыз атадан, сол жагыбыз атадан турат. Биз ата энебизсиз эч ким эмеспиз, эч нерсеге жарабайбыз, эч нерсе колубуздан келбейт. Эгерде биз ата энебизге капа болуп, өмүрүбүздү капа болуп таарынып жүрө берген болсок, анда биз өмүрүбүздү өткөрө беребиз. Жашыбыз өтө берет, таарынып жүрө беребиз, канчалаган акчалардан калабыз, канчалаган мүмкүнчүлүктөрдөн калабыз, канчалаган бул жашоонун рахатын көргөндөн калабыз. Ошондуктан мен баарыңыздарга айтар элем, сөзсүз түрдө трансформация курсуна келип, өзүңүздөр менен иштеп, болушунча алдыңыздарбы акчага, диет койдуңуздарбы, келем дедиңиздерби, келиңиздер дагы иштеп болушунча майын чыгарып, сыгып, жөн эле иштеп, результатка жеткенге аракет кылыңыздар. Баардык нерсе бул жакта биз мээни башкарышыбыз керек. Биз мээни башкарбай эле анан мээнин мындайча кулу болуп эле, мээге кызмат кылып эле, мээни десе мээнин даяр берип койгон капачылыгы менен, мээнин берип койгон программалары менен эле тиги жаман, анан бул жаман, анан тиги мынтип койду, анан бул мынтип койду, анан жолдошу мынтип койду, анан кайнына мынтип койду, атам мынткен, апам мынткен болуп эле негативди жашап жүрүп, анан бир күнү эле 60ка чыгат, бир күнү калса 70ке, бир күнү калса 8ге, 80ге ошо менен жашообуз бүтөт. Ошо менен өзүбүздөгү болгон жашаган жашообузду мынасага, балам, мен ушундай жашоодо жашадым, сен да ушундай жашоодо жашайсың деп, анан балдарыбызга өткөрүп беребиз дагы, анан ошо менен тукумубузду улантып кете беребиз. Анын ордуна өзүбүздүн жашообузга тоскоолдук кылган нерсенин баарын тазалап, арылып, бул жашоонун рахатын көрүп жашап, балдарыбызга дагы сонун тарбияны берсек болот. Келиңиздер, мен сиздер менен бир сыйра программа менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Биздин трансформация курсубузда сиздер ал жакта 10 модуль, 11-чи модуль белекке берилет. Биринчи модульда энергияны биз ата энеден кантип алабыз, сүйүүнү кантип алабыз, мээримди кантип алабыз, өзүбүзгө болгон ишеничти кантип алабыз. Ошол жөнүндө диагностика болот, практикалар берилет. Андан кийин азыр айтып атпайбы, жолдошума мен көп акча таппашым керек. Ошол сыяктуу эле мен апам мисалы мектепте мугалим болуп иштеген, мен азыр бизнес ачып атам деп деле биз ата энебизден өдө көтөрүлүп кете албайбыз. Эгерде ата энебиз мамлекет иштеген болсо, биз бизнесте азыр аракет кылып жаткан болсок, ошондо дагы биз бизнесибизди алдыга алып кетишибиз бир аз кыйын болот. Бул дагы лоялдуулук закону. Анткени биз ата энебизге таандык болуш үчүн, биз жан сактап бул жашоодо жашаш үчүн биздин ички дүйнөбүз ушинтип ойлойт. Ата энебиздин жашоосун кайталап жашашым керек деп кайталай беребиз. Бул лоялдуулук закону. Бул дагы бар, мунун практикасы бар. Андан кийинки баланс, дисбаланс деп коет. Биз өзүбүздө болмой сайын бирөөгө бере албайбыз. Биз деген өзүбүзгө гана дегенибиз жакшы. Ошол эле убакта өзүбүздүн курсагыбыз сүйүүгө тойгондон кийин, мээримге тойгондон кийин, энергия толгондон кийин биз уже чөйрөбүз менен бөлүшүп башташыбыз керек. Бирок акча менен эмес, кеңеш менен, жакшылык менен, баардык жакшылыктарды уже чөйрө менен дисбаланс создавать этип, дисбаланс деген мисалы сизде барбы,
трансформация курсу. Сиз трансформация курсун айтасыз. Менде ушундай сонун курс болду. Менин жашоом укмуштуудай оңолду. Кошунаңызга барып, сен да жашооңду ушундай оңдусаң болот экен, давай сен да оңду десеңиз, бул уже дисбаланс. Ошол эле убакта сиздин дагы жашооңуз алдыга кетет. Андан кийинки экинчи модуль бул күнөөлүү сезимдер. Биз деген адамдар күнөөлүү сезимдер менен ушунчалык ынтымакта жашайбыз. Анткени эмне кылбайлы, эмне жасабайлы, эмне сүйлөбөйлү, биздин ар бир сөзүбүздө күнөөлүү сезим бар. Кечирип койгулачы, мен кечирип калдым. Кечирип койгулачы, мен катуу сүйлөп койдум. Кечирип койгулачы, мен уктап калдым. Кечирип койгулачы, мен мынтип калдым. Кечирип койгулачы, кайсы жакта болбосун, биз күнөөлүү сезимдер менен эле дайыма өзүбүздү күнөөлүү сезип эле жашай беребиз. Ошол эле убакта күнөөлүү сезгенден кийин биз анын аркасында өзүбүздү жазалап баштайбыз. Мен бүгүн жакшы адам болгон жокмун, жакшы кыз болгон жокмун, жакшы аял болгон жокмун, балдарымды карай алган жокмун, мен деген жакшы кыз болгон жокмун, мен буга татыктуу болгон жокмун, мен чоң акчаны иштей албай калдым, мен бул убакта бул айдын ичинде ушундай результаттарга жетпей калдым деп өзүбүздү күнөөлөп, кайра өзүбүздө болгон энергиянын баардыгын именно күнөөлүү сезимдерге тамак кылып берип салабыз дагы, анан энергия вообще түшүп, жашообузда ден соолуктан кетебиз, акчадан кетебиз, мамиледен кетебиз, өзүбүздүн сүйгөн жумушубузга дагы көрбөйбүз эчтеке. Андан кийинки ушул күнөөлүү сезимдер боюнча өтүп кеткен адамдардын алдында болгон күнөөлүү сезим, өзүбүздүн балдарыбызды мисалы азыр талаалап көпчүлүгүбүз талаада жүрөбүз, Москвада жүрөбүз. Мен балдарымды чоңой айта албайтам деп балдарыбыздын алдында өзүбүздү күнөөлүү сезебиз. Өтүп кеткен адамдардын алдында, ата энебиздин алдында, мен алардын алдында жакшы кыз болгон жокмун, жакшы бала болгон жокмун деп өзүбүздүн алдыбызда күнөөлүү сезим, мен өзүмдү сүйбөй атам, өзүмдү карай албайтам деп. Ушул күнөөлүү сезимдердин баарына практикалары баары жазылган, баары дап-даяр сиздер үчүн. Андан кийин капачылык, ата энеге болгон капачылык, чөйрөгө болгон капачылык, өзүбүзгө болгон, акчага болгон, ушунун баарына тең эле эмне болот? Биз буларды ар бир ойлогон, ар бир сүйлөгөн, ар бир жасаган кыймылыбыздын баары тең эле энергия. Энергия туура эмес кыймыл кылдыкпы кете берет. Именно негативный энергияга көп энергия сарпталат. Ушулардын баарынан арылсаңыздар болот. Практикалар баарында берилген, мен түшүнүктүү кыргыз тилинде, жалпак тилде кылып сиздерге жеткиргенмин. Андан кийин эмоциялар менен иштейбиз. Биз эмне үчүн эмоция? Эмоция деген бул биздин кубанганыбызды сыртыбызга чыгарбайбыз, сүйүнгөндө чыгарбайбыз, сүйүп атканыбызды чыгарбайбыз, жинибиз келсе да чыгарбайбыз, баарына чыдайбыз, биз аябай ыңгайлуубуз, удобныйбыз. Анткени бизди кичинекей кезибизден баштап эле ыйлаба, сүйлөбө, баспа, отурба, турба, тигини жасаба, кыйкырба, сүйлөбө. Бизди вообще эле сүйүү жөнүндө вообще сөз да болгон эмес. Каяктагы сүйүүнү айтпа, сүй деген жок. Сүйүнсөк көп каткырба, күлбө, эртең ыйлайсың. Мисалы жолдошубуз бизге ушунчалык көп нерсени алып келип берип жаткан болсо, же аялыбыз бизге ушунчалык көп нерсени жасап жаткан болсо деле, биз анын ордуна рахмат айтып, азаматсың деп сүйүнгөндүн ордуна наоборот жаман жагын айтабыз. Бир нерсени көргөндө жаман жагын байкайбыз, сүйүнбөйбүз, анын ордуна кайра критикалайбыз, претензия кылабыз. Ошондон эмоциянын баардыгын сыртка чыгарып, бакырып, айкырып, кыкырып, эмоцияны туура чыгарыш керек. Биздин курсубузда именно чөйрөгө зыян келтирбей, мисалы эмоцияны чыгарыш керек десе, жолдошубуз менен бакырып, кыкырып урушуп кетпей, анын ордуна практикада урушкан болсок, практикада на энергетическом уровне билишет, и ошол нерсе барат, и результаттар ошончолук тез болот. Ошол сыяктуу эле максаттарды койгонду үйрөнөсүздөр ал жакта. Максаттардын үстүнөн иштегенди, биздин балалыкта биздин максаттарыбызды ата энебиз колдогон эмес деп атабыз. Именно ошолор жөнүндө иштейбиз. Ата энебизге биз мисалы үй бүлөдө 5 бала болсо, 10 бала болсо, апа мага тигин алып бер, муну алып бер, мага сапожка алып бер, мага сумка алып бер деген моменттерде бизге ата энебиз эмне деп айткан? Балам, менде деген азыр ушундай кыйынчылык болуп жатат, жок балам, кое тур. Ошондо биз өзүбүздү күнөөлүү сезип калганбызда, өзүбүзгө уруксат бербей койгонбуз. Ошолордун баары менен иштейбиз максаттар жөнүндө. Ата тегибизди көбүнчө эне тегибиз менен иштегенди билбейбиз. Ата тегибизден энергия алганды, эне тегибизден энергия алганды үйрөнөбүз. Алардын энергиясын, күчүн, талантын, колдоосун, эмне керек болсо биздин жашообузга баарын тең алганды үйрөнөбүз. Жана ошондой эле өзүбүздүн сүйгөн жумушубузду тапканды үйрөнөбүз. Мисалы предназначение да. Орусча предназначение деп коюшат. Бул жашоодогу биздин өзүбүздүн рахат алган жумушубузду жасасак, именно рахат алган жумушубуздун аркасынан акча да келет экен, башка да келет экен, сүйүү да баары келе берет экен. Ошондуктан өзүбүзгө жаккан, сүйгөн жумушубузду тапканды үйрөнөбүз. Ата энебиз мисалы бири-бири менен урушкан болсо, биз дагы ата энебиз урушуп атканда, мен эмне үчүн төрөлдүм экен, ушу ата энем урушпай эле койбойбу деп өзүбүздү ата энебиз урушуп аткан моменттерде өзүбүздү ашыкча сезип,
ата энебиздин жанынан качып кеткенге аракет кылган моменттер болгон. Атабыз урушса апабыз менен апабызга болушуп, апабыз урушса апабызга болушуп, же атабызга болушуп ушундай ата энебиздин ортосунда калган күндөрүбүз да болгон. Именно ошол моментте биздин жан дүйнөбүз экиге бөлүнүп калганын билген эмеспиз. Ушул убакка чейин жан дүйнөбүздүн тынчтыгын таба алганыбыз, жан дүйнөбүздүн бүтүндүгүн таба албаганыбыз бул биздин ата энебиздин бири-бирине болгон мамилесине биз да сык эле байкуш апам урган атам, байкуш атам апам мынтип айткан, анан экөө мынтип урушкан деп эле атабыз менен апабызга спасатель болуп келатканыбыз дагы ошондон. Биз ата энебизге жардам бере албайбыз. Алардын жашоосу, алар бири-бири менен мен сени сүйөм деп айтканды билбегендиктен ошентип урушуп, бири-бирине ошентип сүйүүсүн бири-бирине урушкан аркылуу билдиришкен. Биз аны билбейбиз, биз аны түшүнбөйбүз, ойлойбуз, алар бири-бирин жаман көргөн экен, мен айыман урушуп, мен айыман жаман көргөн экен деп биз өзүбүздү күнөөлүү сезип калганбыз. Жана ушул сыяктуу страхтардан арылганды үйрөнөсүздөр. Долженствование, карыз, кредит болуп аткан болсоңуздар, именно ата энебиздин алдында биз өмүр бою өзүбүздү карыз деп эсептейбиз. Именно ошолор боюнча практикалар бар. Эгерде сиздер трансформация курсун толук 100% сразу төккөн болсоңуздар, анда сиздерге мен өзүм иштеген MasterKit программасы менен мен 3 жыл бою иштеп келгенмин, көптөгөн результаттарга жеткенмин. MasterKit программасындагы негизги керектүү программаларды сиздерге белек катары берем 100% төлөгөндөргө. Ал эми 50% рассрочка бар. 50%-ин 15-ине чейин төлөп, 50%-ин 25-ине чейин төлөсөңүздөр болот. Сиздер үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүктөр берилип жатат. Так, келиңиздер, анда биз жакшылап ниетибизди коюп, терең дем алып, баарыңыздарды трансформация курсуна чакырам. Ниет коюп, келиңиздер, иштеңиздер, результатка жетиңиздер. Анда келиңиздер, практика жасайлы. Макулсуздар практикага? Ким каалайт практиканы? Чоң акча деген практика болот. Практиканын аты чоң акча. Ким чоң акча жеткизи келет? Баарыбыз тең ыңгайлуу отурабыз. Колу бутубузду кайчылаштырбай, денебизди түз коебуз. Болушунча колу бутуңуздарды кайчылаштырбай, денеңиздерди түз коюңуздар. Мен практика каалайбыз дешет. Мен азаматсыздар. Чоң акчаны каалайбыз баарыбыз тең. Сонун чоң акча, чоң мүмкүнчүлүктөргө баарыбыз тең ээ болгубуз келет. Баарыңыздар тең татыктуусуздар. Денеңиздерди бош коюп, көзүңүздөрдү жумуңуздар. Көзүңүздөрдү практиканын этегине чейин ачпаганга аракет кылыңыздар. Сиздерден суранам. Көзүңүздөрдү жумуп, терең дем алыңыздар. Демиңизди чыгарыңыз. Кайрадан терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Дагы терең дем алып, демиңизди чыгарабыз. Өзүңүзгө жаккан, жагымдуу жерде турганыңызды элестетиңиз. Мүмкүн тоодо жүргөнүңүздү, мүмкүн суунун боюнда, тоодогу гүлдөрдү көрүңүз. Суунун шар акканын сезиңиз. Денеңизде кандай сезимдер пайда болду? Сезиңиз. Терең дем алабыз. Демиңизди чыгарыңыз.
денеңиздеги сезимдерге көңүл буруңуз. Ушул убакта сиздин алдыңызда атаңыздын турганын көрүңүз. Эгерде атаңызды элестете албасаңыз, анда үнүн укканга аракет кылыңыз. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Атаңыздын сизди көрүп, абдан кубанып жатканын көрүңүз, сезиңиз. Анткени атаңыз сиздин төрөлүшүңүздү ушунчалык күткөн. Сиз төрөлгөндө аябай кубанган. Атаңызга карап, ички дүйнөңүздөгү ыраазычылыгыңызды сезиңиз. Сизди бул жашоого алып келгенине ыраазы болуп жатканыңызды сезиңиз. Атаңызга карап айтасыз: ата, мен сизге ыраазымын. Мен сизди жакшы көрөм. Атаңыздын көзүнө карап, сизге болгон аталык мээримин, сүйүүсүн сезиңиз. Атаңыздын артында кооз чоң эшик пайда болгонун көрүңүз. Атаңыздын көзүнөн көзүңүздү албай туруп, атаңызга жакындаңыз. Сиз атаңызга жакындаган сайын ички дүйнөңүздө жана сырткы сезимдериңизде күч, ишенич пайда болуп баратканын сезиңиз. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Атаңыздын колунда аркасындагы турган эшиктин ачкычы бар экенин көрүңүз. Бир гана атаңыз бул эшикке сизди киргизе алат. Терең дем алыңыз. Демиңизди чыгарыңыз. Атаңыздын күчтүүлүгүн, атаңыздын улуктугун сезиңиз. Атаңыз колундагы күлүчтү, ачкычты сизге берип жатат. Элестетиңиз. Атаңызга ыраазычылык айтып, ал күлүчтү алыңыз. Эшиктин ар жагында эң чоң мүмкүнчүлүк, чоң акчалар, байлык турганын сезиңиз. Атаңызга болгон ыраазычылыгыңызды,
Atağınızды kabul alıp жатканыңызды жана атаңыздын жашоосун кандай болсо ошондой кабыл алып жатканыңызды сезиңиз. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Атаңыз сизге эшикти ачсаң болот деп колу менен көрсөтүп жатканын, жол бошотуп жатканын сезиңиз. Сиз эшикти ачып, ал жактан бул дүйнөдөгү баардык байлыктарды, мүмкүнчүлүктөрдү, чоң акчаларды көрүңүз. Bir qadam aldığa taşlanız. Sizge bul dünyadagi baylıklar, akçalar magnitke tartılganday tartılıp gelip жатканын сезиңиz. Алардын баарын кабыл алып жатасыз. Терең дем алып, демиңизди чыгарып, кабыл алып жатканыңызды сезиңиз. Ушул убакта түшүнүк менен кабыл алыңыз. Эгерде сиз атаңызды жан дүйнөңүз менен кабыл алсаңыз, сизге жашоодогу чоң суммадагы акчалар, чоң мүмкүнчүлүктөр оңой келет. Атаңыздын энергиясы, сүйүүсү сизди толуктап, сиз аталык энергияга, сүйүүгө, байлыкка, чоң акчаларга бөлөнүп жатканыңызды сезиңиз. Ушул сезимдерде көпкө болуңуз. Бул сезимдерди эсиңизге сактап калыңыз. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Акырын көзүңүздү ачыңыз. Эми сиздердин келген инсайттар менен, сезимдер менен бөлүшүңүздөр комментарийде. Жана ушул сезимдер менен сабак бүткөндөн кийин дагы директте жазып, группада жазып, сезимдериңиздер менен бөлүшсөңүздөр, биз абдан кубанычта болобуз. Жазыңыздар комментарийге. Мен сиздердин сезимдериңиздерди күтүп жатам. Кандай инсайттар келди? Кандай сезимдер пайда болду? Атам өтүп кеткен, аябай ыйладым дейт. Атаңыз өтүп кетсе, атаңызды кой беришиңиз керек. Анткени биз атабызды кой бермейин, жашообузда кыйынчылыкка кете беребиз. Анткени мен дагы бул методикага келгенде, атам өтүп кеткен убакта келгенмин. Мен үчүн дагы жашоо ушунчалык кыйын болгон. Назик, атамды көрө албай койдум дейт. Атаңызды көрө албасаңыз дагы үнүн укканга аракет кылыңыз. Мен улам чочуп кетип жаттым, негедир. Чувство благодарности. Папамдын жанына жакындаганда өзүмдө эмнегедир женственность пайда болду. Вот именно ушул папамдын жанына жакындаганда женственность пайда болду деген бул чындыгында өтө сонун да. Анткени биз атабыздын алдында өзүбүздү тамашкычтыргы келби арам бердим.
Атабыздын алдында өзүбүздүн кыз экенибизди, өзүбүздүн аял киши экенибизди, өзүбүздүн сексуалдуулугубузду кабыл алганыбыз бул биздин чоң акчаларды кабыл алгандыгыбыз. Анткени биз кыз кишилер жетилип бара жатканда атабыздын алдында ушунчалык бекинебиз, жашынабыз. Бул сексуальный блок. Менин атам өтүп кеткен, анчалык элестете албадым, ыйладым, бирок аракет кылдым, мен да ыйладым. Эшикти ачып кирдим, бирок акчанын ордуна толтура китептер көрдүм дейт. Сонун китептердин ичинде может акчалар бар. Өткөнүнө көп болгон, ошол себептен го дейм. Мүмкүн мен атамы көргөндө тишим зырымды калып кетип ыраазычылык билдирип, колунан ачкычты алган кезде башым аябай ысып чыкты. Сонун атам кайтыш болгон, алдыма, көз алдыма элестете албай кыйналдым, бирок аябай сагынып калыпмын. Сонун биз эгерде трансформация курсуна келсеңиздер, биз атабыз менен апабыз менен аралашып эле жашап калабыз. Өтүп кеткенби, өтүп кетпегенби эч кандай мааниси жок. Эшикти ачканымда гвоздика гүлдөр, чымчыктар чыгып кетип жатат. Андан соң байлык келди дейт. Папам чекемденип, күмүштөр ойма карматып, да болуп кеткен. Сонун акча эмес, чоң үй койдум дейт. Үй көрдүм, сонун. Таштарым коюлуп атты, үнүм угалбады. Дагы кайталап жасашыңыз керек бул практиканы. Сол уламап кетти. Ошол эже сексуальность пайда болду. Сонун. Сексуальность пайда болгон бул өтө сонун. Чоң күлүш берди, эшикти өзүм ачтым. Азаматсыздар. Сонун. Ушунчалык жакшы, сезимтал. Менин сезимталдарым баарыңыздар сонун сезиптсиздер. Акча алтын толтура көрдүм дейт. Атамды эстеп алып сагындым. Көрдүңүздөрбү, бизде чоң акча, именно чоң акча атадан келет. Анткени эркекте энергия, эркектин энергиясында акча бар. Биз дагы трансформация курсунда болушунча өзүбүздүн жолдошторубуздун улуктугун кабыл алганга, алардын күчтүүлүгүн кабыл алганга, ошол эле убакта атабыздын күчтүүлүгүн кабыл алганга неме кылабыз, ошол менен практикалар менен иштейбиз. Анткени биз жашообузда мисалы жолдошубуздун улуктугун кабыл албасак дагы, жолдошубуз акча таба албайт, үйдө отура берет, иштебейт, акча таап келбейт. Ал эми биз жолдошубуздун улуктугун кабыл алсак, биз өзүбүз каалаганыбызды жасап, жолдошубузду акча тапканга уруксат беребиз. И ата-энебиз дагы, мисалы, атабыз иштебеген болсо, апабыз үйдө, атабыз үйдө отуруп, апабыз иштеген болсо дагы биз деле жашообузду ошондой боло беребиз да. Анткени согуштан кийинки көп эркектер, биздин чоң аталарыбыз согушка кетип, алардын энергиясын албай, биздин чоң атабыз жакшы более-менее, ал эми биздин аталарыбыз бир аз слабый болуп калгандар да болгон. Ошондуктан биз практиканын жардамы менен атадектин энергиясын, эркектердин күчүн, эркектердин улуктугун, эркектердин улуулугун, эркектердин эркектигин сезсек болот, жана өзүбүздүн аял экенибизди наконец-то кабыл алсак болот. Анткени биз аял болуп жаралганбыз. Кудайым бизди аял кылып жараткан, эркектерди акча тапканга жараткан, бизди үйдө отуруп, балдарды карап, балдарга тарбия берип, балдардын өзүбүздүн ырахатыбыз үчүн жана балдарыбыздын тарбиясы үчүн биз балдарды төрөп тарбияга бериш үчүн жараткан. А биз азыркы моментте эмне кылып жатабыз? Биз наоборот өзүбүз сен токтоп тур, мен кыйынмын, мен эркекмин деп эле баарыбыз тең эле эркектерди отургузбай өзүбүз жанжып аткан мезгилибиз. Жаратылыштын закону боюнча баары тең азыркы моментте туура эмес болгондуктан көпчүлүгүбүздө проблема ошону айынан болуп атат. Мен дагы сиздерге ыраазымын. Сонун баарыңыздарды трансформация курсунда күтөм. 15-июнда башталат. Ага чейин сиздер азыртан эле акчаны төлөп, практикаларды баарына чын ниетиңиздер менен даярданып, ниет кылып, даяр болуп келе берсеңиздер болот. Мен баарыңыздарды күтөм. Келиңиздер, анда кайрадан бизде диагностика. Так, биздин Telegram каналыбызда күтүп жатышат. Кана кыздар, кол көтөргүлө, Telegram. Азаматсыздар, Telegram кол көтөрүп атат. Азаматсыздар. Так, сонун. Дагы ниет кылабыз. Разымын. Так. Ушул практиканы дагы кайталап жасап туруңуздар, чоң акчалар келсин десеңиздер. Эле.
Ana kol götürgөндөр juda azbo. Telegram. Акча жөнүндө. Запрос акча жөнүндө болсун. Бүгүнкү темабыз акча. Хочу на диагностику. Эльвира. Sizge mikrofondu kuyguzdum. Почему-то sizdi çakırgım geldi. Moskvadan bolsa sonun bolmokta. Kene kızlar Moskvadan köptörü götüp жатышат. Эльвира, sizdi çakırdım. Mikrofonunuzdu kuyguzup, kameranızdı kuyguzup çıka бериңиз. Саламатсызбы, Эльвира? Эльвира, отыңыз? Ооба. Угуп атам? Ооба. Угуп атам. Сүйлөй бериңиz. Ошол мен тиги практиканы кылганда Өзүңүздү тааныштырып кетиңиz. Менин атым Эльвира. Кайсы жактан чыгып жатасыз? Канча жаштасыз? менин атым Эльвира. Мен Екатеринбургдамын азыр. Бияка келгениме где-то 1,5 ай болуп калды. Анан ошо акчага билем негедир акча иштеп аракет кылсаң деле келбейт да, анан көп акча тем более келбейт да. Келсе мындай аз акча бат эле жок болуп кетет. Анан Эми мага запросуңузду айтыңыз, Эльвира. Канча жаштасыз? Канча жаштасыз? Запрос эмнеге? Жашым 44-тө. Эльвира эже, мага максатыңызды айтыңыз. Плюсовой момент. Плюсовой момент айтышыбыз керек. Биз проблеманы эмес, именно плюс моментти. Мынча айына мынча тапкым келет, мындай максаттарыма жетким келет. Канча максат коем, айына $1000 табайын. Ошого эме такыр жетпей акчага почему-то. Канча максат коем, не добиваюсь, да, по максату. Ошону неге деп билгим келет да. Хорошо. Акча тапкым келет. Айына $1000, Ал акчаларга эмне аласыз? Эмнелерге жумшайсыз ал акчаларды? Реттейм. Жарым эмеге накопительный. Дагы? Ошол. Бир нече эме кылам, мындай. Жашоого керектүү муктаждыктарга, анан топтогонго, анан башкаларга бөлүштүрөм да. Конкретно айтыңызчы, кандай керектүү нерселерге? Эми жешкенге баскан турганга отдельно, кийим кече тамак аш отдельно, акча топтогонго жанагы накопительный фонд это отдельно. Башка жака мисалы барганга. Эльвира эже, жашооңузда $1000 тапкан моменттериңиз болду беле? Жок, болгон жок. Эң көп канча тапкансыз? Эң көбү 20 000 эле болду го дейм. Жакшы, сиздин алдыңызга койгон, мен жана бери айтып атам, биз акчаны койгондо эмне коебуз?
минус менен коебуз. Мен муктаждыктарыма кетиришим керек, анан накопительный кылышым керек, анан майда чүйдөлөргө, муктаждыктарга, баскан турганга. Именно ушул нерселерге сизге акча келет. Муктаждыктарга келет, баскан турганга келет, накопительныйга келбеши мүмкүн. Анткени сиздин максатыңызда мен сиз жөнүндө, өзүңүз жөнүндө эчтеке уккан жокмун. Мен өзүмө тигини алгым келет, анан мен өзүм мынтип акчаны таап алып, эс алгым келет, анан акчаны алып алып мен мындай кийингим келет, өзүмдү жакшы көргүм келет, өзүмдү сүйгүм келет деген болсо, анда сонун максат болмок да. Сиз бир дагы жолу өзүңүз жөнүндө айткан жоксуз. Муктаждыктарга да аларга действительно 20 000 жетет. Ошондуктан селиңизди сиз максат менен жакшылап иштеңиз, максатты жакшылап коюңуз, коркпостон мисалы 20 000 таап аткан болсоңуз айына именно $1000, даже 100 000 максатты коюп, $1,500 кете турган айына жумшай турган максаттарды коюп туруп, ошонун үстүнөн иштесеңиз, Кудайым берет сизге. Анткени биздин максаттарыбыздын, энергиялардын баары, акчанын энергиясы, мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы биздин айланабызда эле жүрөт. Просто биз көзүбүздү жумуп алып эле жашаган үчүн тигилерди көрбөйбүз. Караңгыда басып кетип атканда эле, мисалы караңгыда басып кетип атканда биз айланабызда эмне турганын көрбөгөндөй эле жашообузда дагы именно ошондой аң сезимибиз караңгылыкта эле жашай берет, көрбөйт. Ал жарыкка чыкканда биз эмне бар экенин, кооздукту ал жактагылардын баарын көрөбүз. Түшүндүңүзбү? Келиңиз, анда мен сизге диагностика кылайын. Сиз максаттарыңыз менен сөзсүз түрдө иштешиңиз керек экен. Мурун психология боюнча курстарга катыштыңыз беле? Жок. Катышыңыз, өзүңүз менен өзүңүз дайыма өнүктүрүңүз. Балдарыңыз барбы? Ооба. Жашооңузда сиз ата-энеңиздин эмнесине макул эмессиз? Кандай претензияларыңыз бар атаңыз менен апаңызга? Сүйүү алган жокмун да ошондойго. Эмнеге? Билбейм. Алар деле алган жок болуш керек, ошон үчүн бере алган жок. Алар сизди чоңойтушканбы өздөрү? Beş жашка чейин чоңойтам колунуштум, анан кийин өздөрү алышты. Вот, чындыгында 5 жашка чейин ата-энеңиздин колунда чоңойбогондуктан дагы көп жашоодо көптөгөн тоскоолдуктарга душар болосуз. Анткени мен өзүм дагы 6 жашка чейин чоң энемдин колунда чоңойгонмун. Ушул убакка чейин ата-энеме мен претензия менен жашап келген экенмин. Мен эмне үчүн өзүңөр чоңойткан эмессиңер? Мен даже кичинекей кезимде эсимде бар. Айтчумун, мени эмнеге өзүңөр чоңойтпой берип салгансыңар? Мен кийин чоңойгондо баламды бербейм деп айтчумун. Кичинекей кезимде эле билем да, өздөрү алгандан кийин. Ошол претензия көрсө өмүр бою мени менен жашап келген экен. Мен кийин ошол претензияны күйөөмө айтып баштадым, андан кийин уже балдарыма берип баштадым. Именно ушул методика менен иштегенден кийин ата-энемдин өзүнө айтып, өздөрүнө деп, ата-энем дагы мени берип салгандыгы үчүн аларда менин алдымда күнөөлүү сезимдери бар экен, алар менен иштедим. Ошондон кийин мындай айтканда ар тараптан ден соолук, акча, мамиле, жумуш баардык тараптан менде мүмкүнчүлүктөр ачылды. Сизге дагы сунуштайм. Ушул бойдон калтырып койбоңуз, энергияңызды көтөрүңүз, максат коюңуз. Бул жашоонун жакшы жактарын көргөнгө аракет кылыңыз. Анткени сизде согласие деген макул болбогон нерсе чыкты. Анан дайыма позитивде жүргөнгө аракет кылыңыз. Анткени сизде закон баланса көп адамдарга жардам бере турган экенсиз, бирок болушунча жок дегенде кеңешиңиз менен болсо дагы бирөөгө кеңеш берип, кеңешти кандай кылып берет? Мисалы бирөө ажырашып аткан болсо, жок, ажырашпагыла, силер жашашыңар керек, силер бактылуу болушуңар керек. Мисалы бирөө жумуш таппай жүргөн болсо, мен мисалы тиги жумушту таптым, мен ага шартым болгон жок, сен барып кирсең болот. Ушундай жакшы кеңештерди бериш керек. Түшүндүңүзбү, Эльвира эже? Кандай? Түшүндүңүзбү? Азыр бир мүнөт. Рахмат, Эльвира эже. Сизге ошондо максат менен иштешиңиз керек, ата-энеңиз менен иштешиңиз керек. Бизде бул жакта көпчүлүк күтүп жатат. Мен сизге ыраазымын диагностикага келгениңизге. Сизге ата-энеңизге кечиресиздер, могу акты сөздөрү угулбай калды. Эмне кеңеш
кеңеш укпай калдым. Сопротивление болдуңуз окшойт, алаксып кетти. Именно мен кеңештерди айтып жатканда алаксып кеттиңиз. Сизге кеңешим, максат коюңуз алдыңызга. Максатты кандай коюш керек? Максатты жазыш керек. Мен муну каалайм. Бизде деген курс бар, трансформация курсу бар, жашоо өзөгү курсу бар. Жашоо өзөгү бул айда белгисиз, бирок трансформация курсу 15-нен башталат. Ошого келсеңиз болот максаттар менен иштеш үчүн. Ата-энеңиздин улуктугун кабыл алып, алардын энергиясын алганды үйрөнүңүз. Аларга ыраазычылык айтыңыз. Анткени сиз 5 жашыңыздан баштап чоң энеңизде колунда чоңоюп калгандыктан биздин именно ошол берип салган убакта бизде ортодо бизде энергетический жанагындай үзүндү болуп калат экен дагы, анан сезе албайт экенбиз. Аларды сезе албай эле, анан аларга чужойдой болуп эле, чужойдой мамиле кылып эле, жакшы мамиле кыла албай, аларга дайыма претензия кылып, дайыма капа болуп эле. Анткени бизде кыргыздарда көп чоң атасына берип койгон, тайнесине берип койгон, бир тууганына берип койгон, вообще эле башка адамдарга берип койгон ушунчалык көп биздин ситуацияларда. Анткени менин практикамда дагы көп кездешет. Ошол убакта биз ата-энебиз менен болгон биздин контакт деп койсом болот, связь үзүлүп калат экен дагы, анан ата-энебизден биз энергия албай калат экенбиз. Анан жашообузда акчадан проблема, ден соолуктан проблема, мамиледен проблема болуп эле жашап жүрө берет экенбиз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз ата-эне менен жанагы связьди улашыбыз керек, энергиясын алышыбыз керек, алардын ыраазычылыгын, биз аларга ыраазы болуп, алар бизге ыраазы болуп, мындайча биз сиздин ата-энеден төрөлгөн энергияңызды кабылууна келтиришиңиз керек. Ата-энеңизге көп претензия кылсаңыз керек. Анткени менин диагностикаман азыр чыкты, согласие, макул эмессиз. Анткени сиз чындыгында эмне үчүн мени берип койдуңар, эгерде мени берип салган болсоңор, эмне үчүн мени вообще төрөдүңөр бул жашоого деген сизде претензия болсо керек. Ошон үчүн сиз ушул убакка чейин ата-энеңиз менен макул болбой келгенсиз. И ата-эненин энергиясын албайсыз. Ошон үчүн ата-эненин энергиясын албагандыктан жана практикада көрдүңүз го, ата-энебиз бизге энергия берип атат. И ошол энергияны сиз капа болгон болсоңуз, претензия болсо сиз кабыл албайсыз да. И жанагындай көп адамдарга жакшылык кылганга аракет кылыңыз. Жакшылык кылатсыз, акчаңызды таркатып беришти эмес, именно кеңештер менен, сөздөр менен, советтер менен адамдарга көп ден соолук боюнча, акча боюнча, мисалы сизге акча керек болуп атабы? Акча боюнча көп кеңештерди бергенге аракет кылсаңыз, сиздин жашооңузга да акча келет. Бул деген закон баланса. Биз канчалык бирөөгө жакшылык кылган сайын, соопчулук кылган сайын, кеңеш айткан сайын, жакшы ниет кылган сайын бизге дагы ошончолук жакшылыктар келет. Түшүндүңүзбү? Анан дагы бир вопрос. Могу практика кылганда сабамды көрдүм, бирок жүрөк туруп алды да. Не болду? Жан монтип эме таш көкүрөктө таш туруп алды да. Да. Жанына барып жокмун да. Именно ошол көкүрөктөгү таш сизге энергияны алдырбай, сен деген мени кичинекейсиңен монткенсиң, анан тигинткенсиң, ал деген көкүрөктөгү таш, ал атага болгон капачылык, атага болгон претензия, атага болгон боль, атадан келген биз атага капа болуп эле ошондой таарына бергенде жанагы таш түрө берет бул жерде. Именно ошол ташты жок кылышыңыз керек. Ошондо анан атаны кабыл алып баштайсыз, атанын энергиясын ошондо кабыл алып баштайсыз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө өзүңүз менен иштешиңиз керек. Мисалы биздин курсуда андай нерселерди оңой эле иштеп койсо болот. Рахмат Элвира эже, мен сизге ыраазымын. Бул сабакты эгерде жакшы түшүнбөй калган болсоңуз, өзүңүздүн диагностикаңызды кайталап көрүңүз. Анткени мен сабакты сактадым. Запись болот, кайра кайталап көрсөңүз болот. Сизге ийгилик каалайм. Ыраазымын сизге Элвира эже. Рахмат. $1000 жетиңиз. Рахмат. Рахмат. Келиңиздер, анда биз сиздер менен сырдуу сөз жазалы. Ана ким канчалык кайсы деңгээлде табыш керек экенин көрөбүз. Сырдуу сөз дагы да өзүбүздүн күндөгүдөй адаттагыдай мен баракка жазам, сиздер табасыздар. Мейлиби? Мен барагымды даярдайм. Терең дем алып, демирди чыгарып, даярданып турабыз. Сезиңиздер, биздин директке, менин директиме жазыңыздар, же комментарийге ушул пост чыгат азыр, мындан кийин тез эле.
ошол жака комментарийге жазсаңыздар болот. Жана ким жазгандарга белек берилет. Жок, азыр жазбаңыздар. Эфир бүткөндөн кийин мага директке жазасыздар, же комментарийге жазасыздар. Же WhatsApp'tan сообщение кылып жазасыздар, же менеджерлерге жазасыздар. Кайсы сиздерге ыңгайлуу болсо ошол жака жазасыздар, белип? Просто сезиңиздер азыр. Сездиңиздерби? Азаматсыздар. Эми биздин директке жазып, ошол жактан белеңиздерди алсаңыздар болот. Мен сиздерди дагы бир жолу трансформация курсуна чакырам. Жашооңуздарды өзгөртүңүздөр. Мен сиздерге ыраазымын. Азаматсыздар, 3 күндөн бери катышып, сонун билимдерди алдыңыздар, сонун практикаларга катыштыңыздар. Мисалы, менин 1 айдан бери жашоо өзөгүнө 3 жумадан бери катышкан кыздарым дагы айтып атат. 3 күндүн ичинде сиз бизге ушунчалык чоң башкача билимдерди бердиңиз деп. Анткени биздин ар бир эфирибизде, ар бир марафондо, ар бир практикумда өтө сонун маалыматтар бар. Мен сиздерге берип аткан бул маалыматтар менин билген билимимдин бир 10дон, 100дөн десем дагы болот. Даже 1000ден бир бөлүгү. Мындай билимдер менде ушунчалык кеңири. Мен бул билимдердин баары менен тең сиздер менен толук бөлүшкөнгө даярмын. Мен баарыңыздарды трансформация курсунда күтөм. Азыр директке ыраазычылыгыңыздарды жазсаңыздар болот. Сырдуу сөздү жазсаңыздар болот. Мен дайыма мындан ары сиздер менен түз эфирде болгонго аракет кылам. Сиздер менен байланышып турганга аракет кылам. Эгерде трансформация курсуна келсеңиздер, мен ал жакта жумасына бир жолу дайыма сиздер менен байланышып, сиздерге айтып, сиздерге жол көрсөтүп, дайыма сиздер менен чогуу болгонго аракет кылам. Жана сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылам. Жана ана бул жерде бир аз суроолорду берип атышат. 12 жаштан кийин ата-энеден бөлүнүп калсачы, анда кандай болот? 12 жаштан кийин ата-энеден бөлүнүп калган болсоңуз, ата-энеңизге болгон претензияңыз болушу мүмкүн. И энергияңыз дагы бөлүнүп калган болот. Анткени биз ата-энеден энергияны 18 жашка чейин алганыбыз жакшы. Рахмат баарыңыздарга, ыраазычылыгымды билдирем. Ыраазымын. Сонун ыраазычылык алган ушунчалык бактылуулуктун бир белгиси. Мен баарыңыздарга ыраазымын. 3 күндөн бери катышып, Telegram каналындагылар сиздерге ыраазымын. Катышып, практикаларды жасап, жашооңуздарды жакшы жака өзгөрткөнгө аракет кылып, курстун баасы биздин трансформация курсубуздун баасы 8000 сом турат. Толук төлөсөңүздөр дагы болот. Эгерде толук 100% төлөгөн болсоңуздар, анда сиздер MasterKit программасынын негизги проработкаларын белек аласыздар. Андан сырткары бизде рассрочка дагы бар. 50%-ин азыр төлөп, 50%-ин 25 июнга чейин төлөсөңүздөр болот. Жана биздин менеджерлер бар. Ханзада, Өмүргүл, Айзирек. Биздин менеджерлерге кайрылыңыздар. Эгерде таппасаңыздар, менин директиме жазыңыздар. Биз сиздерди өзүбүз таап алабыз. Мен баарыңыздарга ыраазымын, баарыңыздарды жакшы көрөм. Жашооңуздарда баары болсун, өзүңүздөргө болгон сүйүү болсун, капачылыктан, таарынычтан арылып, жан дүйнөңүздөрдүн тынчтыгын табыңыздар. Бул дүйнөдөгү чоң акчаларга жетип, ийгиликтерге жетип, бактылуу болуп, ден соолукта болуп, өмүрүңүздөр узун болуп, бул жашоонун бейишин көрүп жашаңыздар. Мен сиздерге ыраазымын. Аз чыгарабыз.